Агай, биринчиден биздин сунушубузду кабыл алып, макул болгонуңуз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биринчи эле агай ушул өткөн Москвада болгон жолугушууда көп ушул биздин ал жакта жүргөн мигранттарыбыз ушул шайлоого болгон нааразычылыгын билдиришти. Ал жакта элчиликтен дагы келип, ушул болгон эле 7000 адам катталган. Дегенде сиз аябай катуу жооп бердиңиз. Бул жакта конституциялык укук бузулуп атат, биз сотко беребиз депчи. Эми азыркы күндө сот системасын сиз эң жакшы билесиз агай. Бул соттон эмнени күтүп атасыздар? Биринчиден ошол сыртта жүргөн биздин мекендештердин, убактылуу иштеп жүргөн боордоштордун чакыруусу менен мени алар тез чакырып турат. Россия Федерациясында Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Самара, Казань, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург дегендей биздин кыргыз боордоштор кайсыл жерде көбүрөөк болгон болсо ошол жерге чакырып турушат. Кыргызстандагы болуп аткан жагдайды биринчи ооздон уккулары келет, маалымат алгысы келет. Экинчиден бул мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлгөндө, бул 15 октябрь 2017 жылы президенттик шайлоо бүттү, ошонун жыйынтыгын жарыялайбыз деп айтаар замат, мен дал ушул кабинетте отуруп, мен макул эмесмин деген улуттук, элдик кыймыл түзүлөт. Себеби бул күрөш бүттү, жаңы күрөш башталды деп жарыя кылгам. Андан бери мен ыраазычылык билдиришим керек, кайдыгер эмес биздин кыргыз мамлекетинин жарандары 200 миңден ашуун киши ушуга кол коюп, ушул кыймылга мүчө болуп, атайын расмий катталышып, биз ушул мен макул эмесмин деген элдик кыймылга аябай каттуу салымдарын кошуп жүрүшөт. Мына ушул кечеки чакырылыштагы ушул мен макул эмесмин деген кыймылдын Москва шаарындагы бөлүгү, өкүлчүлүгү деп айтсак болот. Биздин боордоштор, ошолордун чакыруусу менен барып келдим. Алардын мындай бир койгон маселелери ошол 7 талап койгонбуз. 1 жылдан ашык убакыт өттү. Биз эмне үчүн ошол 1 жылдан ашык убакытты күттүк? Себеп мындай бир сын пикир айтканда, биринчи кезекте эле оң жактан сол жактан чыга калгандар убакыт бербейсиңерби, эми баштап атпайбы, күтө турбайсыңарбы деген сыяктуу баягы дежур кыйкырыктар болот да. Ошондуктан 1 жыл өттү, 1,5 жылга жакындап баратат. Ак же көк деген жооп жок. Экинчиден, баягы өткөн жогорку кеңештин төрагалары менен, өкмөт башчылары менен 22 киши менен болгон жолугушууда дагы бул маселени мен кабыргасынан койгом. Мына өлкө башчысымын деген кишиден ак же көк деген жоопту укпадык. Мыйзам бузуулар ар бир кадам сайын болду. Бизде адамдык, инсандык баягы кадыр баркыңды тебелеген бул күндө көрүнүп турчу маселе, бирок ошол өлкөнүн жетекчисин шайлоодо, өлкө парламентин шайлоодо эмнегедир сыртта жүргөн биздин жарандарыбыздын укуктары тебеленип тепселип келинет. Ал эмес, Кыргызстандын ичиндеги жарандар дагы. Эсиңиздерде болсо керек, Кадамжай районунда, Ысык Көл областында, Нарын областтарында ушундай нааразычылыктар болуп атты. Биз 30-40 жылдан бери ушул жерден шайлоодон өтүп келгенбиз. Эмнегедир бул шайлоодо гана биздин аты жөнүбүз чыкпай калды дегендей. Мына ушул маселе сыртта аябай каттуу көңүлгө тиет. Биздин Кыргызстанга которгон акчабыз адал, добуштарыбыз арамбы деген маселе коюлуп атат. Эмне үчүн биз бул жерде жүргөндө укугубузду тебелеп, бизди киши катары көрбөйсүңөр деп атат. Ошол борбордук шайлоо комиссиясы чечим чыгарып, сыртта жүргөн жарандарыбызга 15 миң киши катыша алат деп чечим чыгарды. Сен кимсиң андай чечим чыгаргандай? Биздин конституцияда так даана жазылып турат. Ар бир кыргыз жараны, кыргыз мамлекетинин жарандык паспорту бар инсан шайлоого жана шайланууга укугу бар деп турат. Ошондуктан шайлоого жана шайланууга укугу бар деп жазылгандан кийин алардын шайлоого болгон укугун ким алып салды? Ким тебеледи? Кимге керек болду ал?
18.500 киши катыша алат деп чечим чыгарып атат. Калгандары кайда барат? 1,5 миллиондон ашык кыргыз жарандары Россияда, Москвада жүрүшөт. Кореяда көптөгөн биздин кыргыз жарандарыбыз бар. Түркияда бар, Казакстанда бар. Алардын укугун ким коргойт деген сыяктуу маселе көтөрүлдү. Ошол көрсөтүүдөн өзүңүздөр айтып атасыздар, ошол Москвадагы Кыргыз Республикасынын элчилиги шарт жаратмак турсун, каттоодон өткөн кыргыз жарандарын урсоктук алып, эшиктин оозунда туруп алып, кимге добуш бересиң, кимди колдойсуң деп, ал жерден электен өткөрүп атты. Бул жапайычылык. Бул аябай жапайычылык. Эгерде керектүү кишини колдойм деген болсоң кир, бизге жакпаган кишини колдойм десең, анда шайлоого кирбейсиң деп эле көкүрөктөн түртүп чыгарып коюп. Анысы аз келгенсип, нааразы болгондорду ошол милицияларды чакырып, аларды урсоктук алышты. Бул боюнча видео документтик фактыларыбыз бар. Мына ошолордун баарын жыйнап келип, биз Борбордук шайлоо комиссиясын сотко берүүнү туура көрдүк. Эмне үчүн 18.500? Кайсыл мыйзамдардын негизинде ошондой чечим чыгарды деген сыяктуу. Биз сыртта жүргөн ар бир кыргыз жаранын укугун коргойбуз. Биз сыртта жүргөн азаматтардын адамдык дагы, жарандык дагы укуктарын коргоого милдеттүүбүз. Тилекке каршы эл өкүлүбүз деп отурган жогорку кеңеш кече ошол мезгилдеги элчи болуп отурган Болот Отунбаев мырзадан бир ооз сурап койбостон тескерисинче Америка Кошмо Штаттарына элчи кылып дайындап жибериши биздин баягы өтө нааразы болуп турган ошол жерде кыргыз жарандарынын кыжырын андан 5 бетер кайнатып жиберди. Биз адилеттүүлүктү таппай калдык. Канткенде биз адилеттүүлүккө жетебиз деген суроо бүгүнкү күндө кабыргасынан турат. Сотко дедиңиз азыр. Сотко ишенесизби дегенде, мен сотко ишенбейм. Сотко ишенүү бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Ага бир мисал катарында ошол жерде да айттым. Кече бирөөгө жагабы жакпайбы ал башка маселе. Саясий көз караштары ар кандай болушу мүмкүн. Мурат Суталиновдун ошол райондук сотто каралып, бүтүндөй кыргыз мамлекетинин дарыгерлери, адистери жыйналып, кеңешме өткөрүп, 4-чү даражадагы оор абалга жетип калыптыр. Бул кишини үйгө чыгарбасак болбойт деген чечимдерине карабастан, абактан үйүнө жиберип, ошол жерден дарыланууга болгон укугун четке каккандан кийин, бул сот эч качан адамдын кызыкчылыгы үчүн иштебейт, иштөөгө аракеттери да жок. Ушуну биздин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейт деген ишеним менде түк калган жок. Ошондо агай алдын ала эле соттун чечими кандай болот деп айтсак болот экен да. Болот. Биздин Кыргызстанда сот кандай чечим кабыл алышыны бүгүн баштап айтып койсоң болот. Айтышыңыз мүмкүн, анда эмнеге сотко берип атасыз дегендей. Эл көрсүн. Бүтүндөй дүйнө көрсүн. Кыргыз адилеттүү соту канчалык деңгээлде адилеттүү экендигин. Биз тарыхта ушулардын аттары жазылып калыш керек. Кезинде билесизби, жанагы эки жерде 5 канча болот десе 5 деп жооп берген соттор да жүрөт бүгүн. Бүгүнкү күндө кезинде мына саясий өңүттөн соттоп жиберген соттор дагы бүгүн жер бетинде басып жүрөт. Эртең ушул сыртта жүргөндө биз жыргагандан кеткен жокпуз. Биздин адамдык укугубузду ордуна коюп бергиле дегенде, ошуну четке каккан азаматтар деп булардын дагы аттары тарыхта калсын. Агай, ушул соттун чечими жалпы саясий абалга кандай таасир бериши мүмкүн деп ойлойсуз? Анткени мына 2020-жылы парламентке шайлоо келатат, жергиликтүү кеңештеринде шайлоосу келатат. Ошол соттун чечими кандай таасир этиши мүмкүн? Соттун чечими түздөн-түз коомдук таасирге ээ болбогону менен мындай бир тарыхый чечимге ээ болот. Эгерде биздин конституциябыз деп кыйкырып аткан азаматтар ошол конституцияда көрсөтүлгөн укуктарды коргоп бере алабы, жокпу? Ал тек гана кагазда жазылган жакшы ой максатпы, же чындыгында турмушта иш жүзүнө ашуучу баалуулуктарбы? Биздин ар бир инсандын кадыр баркы
анын инсандык укугу корголобу жокпу? Же жеке кишинин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылабы бул соттор? Мына ушул сыяктуу көптөгөн суроолорго жооп бере турган мезгил келди. Агай, биздин коомчулукта бүгүн жалпы эле шайлоо системасы аябай талкууланып атат. Ушул мыйзамдарды өзгөртүш керек деп атышат. Айрымдар кайра бир мандаттуу системага келишибиз керек деп атат. Айрымдар ушул эле партиялык система менен шайлаш керек деп атат. Бул боюнча агай, сиздин оюңуз кандай? Биздин оюбуз так жана ачык. Биз жөн эле айтып коебуздун мыйзамды жазып киргизип бергенбиз. Ага дагы бир жылга жакындап баратат, ага дагы ак же көк деген жыйынтык жообун берген жок. Мен жана жолугушуу мезгилинде дагы айттым. Эмне үчүн карап, эмнеси жакпайт айтпайсыңар. Эмне үчүн сырттан 13,5 миллион евро алып мыйзам жазасыңар, а биз бекерден бекер жазып берген азаматтардын мыйзам долбоорлорун карабайсыңар. Бул шайлоо жөнүндөгү кодекске өзгөртүү түзөтүү киргизүү Кыргыз Республикасындагы шайлоолорду ачык кылууга, же болбосо элдин ишенимин кайтарууга толук мүмкүнчүлүк жарата турган мыйзамдын долбоору. Биз кол коюп киргизип бергенбиз. Бирок каралбай турат. Бир мандаттуу дегенге мен эки колумду көтөрөм. Себеп элдин элегинен өтүш керек. Баштакыдай болуп, биз ар бир райондун депутаты ким экенин билчүбүз. Аты жөнүн, атасынын атын, кызматын, адистигин билчүбүз. Бүгүнкүдөй болуп, баягы аты заты белгисиз азаматтар мыйзам чыгаруу бийлигине келип калуудан сактанган элек. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар го. Төш белгини тагып отурат, карасаң эле бөтөн мамлекеттин жараны болуп чыгып атат. Төш белгини тагып отурат, карасаң эле кылмышчы козголуп, эртеси абактын аркасында отурат. Бүгүн абакта отургандар эртеси күнү карасаң жогорку кеңеште төш белгини тагып отуруп калат. Бүгүн жогорку кеңеште отургандар карасаң эртең абакта отуруп калат. Мына ушундай ашмалтай баягы кадыр баркы кеткен системаны биз жөнгө салышыбыз керек. Бир мандаттуу болуп, эл өзү тандаш керек, элдин өкүлү ошол жерде отуруу керек дагы, ал жоопкерчиликти элдин алдында тартуу керек. Башта биз ар бир айда соңку жумада эл менен барып түздөн түз жолугушуп, байланыш түзүп, алардын суроо жоопторун угуп келчүбүз. Бүгүнкү күндө депутаттардын эл менен жолугушуу, же элдин алдында, өзүнүн шайлоочуларынын алдында отчет берүү деген түшүнүк таптакыр жок. Агай, айрым эксперттер маселен ушул партиялык системаны эле калтырып, болгону жанакы босого, бизде азыр 9% го. Ошону түшүрүп, башка преференциалдык механизмдерге да өтүшүбүз керек деп атат да. Түз шайлоочу ар бир кандидатка партиянын тизмесинен өзүнчө добуш бериш керек. Андай кылса да болот. Андай кылса да болот. Бул аралашма. Ошол маселен Тоң районунда бир округ бар, шайлоо тилкеси бар. Ага партиялар көрсөтүшү мүмкүн. Же болбосо Аламизин районундан, же өзгөн Каракулжа, Алай, кайсы райондун кайсыл шайлоо тилкесинен кайсы талапкерди көтөрөт. Конкреттүү түрдө кимди көтөрөт. Же болбосо кайсы партия кимдин талапкерлигин көрсөтөт. Бул да башка маселе. Андан да эмне жок. Менин айтайын дегеним, эл добуш берип атканда билсе да кимге, ким барат. Дүңүнөн добуш берип атат. Аны партиянын жетекчилери өздөрү чечип коюп атат. Ким депутат болот, ким болбойт. Эл чечпей калды. Тилекке каршы эл билбей калды. Ким барат, ким калат. Добуш алгандар сыртта калып калат. 200-300 добуш алгандар келип калат. Эмнеге? Акчанын аркасынан. Акча төлөп коет да, ошонун эсебинен бүгүнкү күндө саясий партиялар ошондой чайкоочулукка барышып атат да. Саясий партиялардын жетекчиликтери тыйын табуунун жакшы жолу пайда болуп калды. Себеби алар мандат сатып калды. Артында жакшыраак бир тыйындуураак азамат турган болсо, тыйынсызыраак бир байкуштар өтүп кеткен болсо, ошону сен жыл же аткаруу кызматына жылдырып коелу. Сен бул жакка барып иштеп тур деген шылтоо менен тыйындууларын алып келип, натыйжада мына кодекстерди кабыл алып алып, муну сен жаздыңбы, мен жаздымбы, ким жазды, эч кимсин таппай отурган башаламандыктын чыгышы ушул жерден. Парламенттин сабатсыздыгы бүгүнкү күндө аябагандай каттуу талкууга ээ болуп атат. Сиздин сурооңузга толугу менен кошулам. Элдин арасындагы нааразычылыктарды мен толугу менен колдойм. Бирок ошол эле учурда биздин коомчулуктагы өзүнүн жоопкерчилигин сезүү керек. Алар айдан түшкөн жок, асмандан түшкөн жок. Аларды акчага азгырылып, ар кандай оюн зоокторго азгырылып, ар кандай кур намыстарга, жердешчиликке, биздин түбүбүзгө, мамлекет катары түптөлүүбүзгө балта чаап аткан сезимдер менен көтөрүп алып келдик. Өзүбүз алып келдик. Ал жоопкерчиликти дагы сезишибиз керек. Биздин сунуштаган кодексте түп-түз теледен болот.
элдин башын айландырып баягындай бар улак чаптырмай, топ чаптырмай, күрөш уюштурмай, концерт бермей, арак куймай, акча бермей булар жоголот дагы. Талашасыңбы теледен талаш. Кандай пикириң бар? Саламаттык сактоо кандай болуу керек? Билим берүү кандай болуу керек? Маданият кандай болуу керек? Пенсиялык система кандай болуу керек? Тышкы саясат, ички саясат кандай болуу керек? Теледен пикириңди айт. Идеяң барбы? Идея барбы? Айт. Эл карасын, уксун, жакканын тандап алсын. Агай, бул шайлоо системасы талкууланып атканда айрым депутаттар айтышты да, биз конституцияга өзгөртүү киргизишибиз керек деп. Ага жооп кылып Ишенбай Кадырбеков, белгилүү юрист, ал киши айтты бир теле көрсөтүүлөрдө. Биз конституцияны да өзгөртпөшүбүз керек. Ал жакта так жазылган. Депутаттарды шайлоочулар түз шайлайт пропорционалдык система менен депчи. Азыркы мыйзам конституцияга туура келбейт деп жооп берди да. Буга кандай комментарий? Эми ал шылтоо издегендер. Биз ошо Ишенбай Кадырбеков, Феликс Кулов, мындайча айтканда 3 партия биригип отуруп чыгарган, даярдаган долбоорубуз ошол. Биз бирдиктүү, жамааттык бул. Бул бир партия даярдап берген жок, бир киши жазып берген жок. Аткаруу бийлигинин тажрыйбасын жыйнаган азаматтар, мыйзам чыгаруу бийлигинин тажрыйбасын жыйнаган азаматтар, турмуштук, адамдык, тарыхый тажрыйбаларды жыйнаган азаматтарыбыз баарыбыз биригип отуруп, ошол бирдиктүү бир долбоорго келип, ошону сунуштаганбыз. Эгерде кабыл алынып калган болсо, бул биздин элибизге, биздин мамлекетибизге аябагандай чоң бир кадам эмес, бир 4-5 кадам алга жылгандык болот эле. Тилекке каршы карап көрөбүз. Бул жогорку кеңеш аны алууга, же болбосо бүгүнкү бийлик аны алууга кызыктар эмес, билип турабыз. Себеп буларга канчалык суу ылайкаланса, суу канчалык кир болсо, ошонун ичинен балыкты жакшыраак сууруп алганга жакшы да. А биздин сунуш кылып аткан жерде туп-тунук көрүнүп турат. А тунуктуктан булар коркушат. Ага, эгерде мисалы маселен 2020 жылкы шайлоодо дагы бийлик жок, өзүнүн эле билемдигин кылып, азыркы эле шайлоо системасы менен шайлоо өткөрүп, каалаган партияларды өткөрсө, бул кандай саясий абалды курчушу мүмкүнбү? Кандай окуяларга алып келиши мүмкүн? Курчушу мүмкүн эмес. Бизде соңку тарыхыбыз көрсөтүп атат, курчтуктун дагы апогейине, туу чокусуна жетип, бүтүндөй башка бүгүнкү баягы серепчилер айтып аткан багытта эмес, башка багытта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондон Кудай сактасын. Биз мамлекеттүүлүктү жоготуунун алдында турабыз да, Аллах ушунан сактаган болсун. Биз кагазда гана калдык бүгүнкү күндө. Өзүңүз айткандай, же сот бийлигине, же мыйзам чыгаруу бийлигине, же аткаруу бийлигине бүгүнкү күндө элдин ишеними жок эсе. Эгер ушундай жол менен барып отурган болсок, мамлекеттүүлүк кагаз жүзүндө калат дагы, калган учурларда биз мамлекетибиз бар деп айтууга кыйынчылык жаралып калат. Агай, ушул социалдык тармактарда дагы бул интервьюңуздарда көптөгөн эми ар кандай комментарийлер жазылып атат, жаман жакшы эми ар кандай пикирлер көп айтылып атат да. Ошол жактан агай пикирлердин бири ушул сиздин экс-президент менен байланышыңыз жөнүндө ар кандай сөздөр айтылып атат. Маселен, Алмазбек Атамбаевдин. Алмазбек Атамбаев менен. Маселен, ушул сиздин ишмердүүлүгүңүздө, маселен, жана сотко беребиз деп атасыздар. Ошонун артында дагы Атамбаев бар. Жазында абалды курчушат, ошого да барышы мүмкүн деп эми ушундай комментарийлер берип атат да. Бул дагы агай менимче кызыктуу келгечи, ошого бир так жооп берип койсоңуз. Арамза ойлор. Мадумаров эч качан бир кишиге кызмат кылган эмес, кылбайт дагы. Муну карапайым калың эл билип турат. Аны өзүңүз айткан коомчулукта деп айткан сөзгө абайлаңыз, 2-3 кишинин айтуусу болгондо дагы ак үйдүн акырынан жем жеп жүргөн азаматтар. Эмнегедир ушул модага айланып калынган. Мадумаров кайсы бир бийликке жакпаган ойду 6 жыл бою, же болбосо 7 жыл бою айтып келди. Мадумаровдун айткан ойлорунун аркасында элге жөк көрүндү болуп калган экс-президенттер бар деп. Атамбаевди ушундай коргоп келишти. Эми Атамбаев жек көрүндү болуп калдыбы? Мадумаровдун аркасында Атамбаев бар. Өздөрүнө буйрсун. Өздөрүнүн ниети өздөрүнө буйрсун. Булар арам ойлор, ошол ушуну ой чыгарып койсок жакшы болот деп башта иштечүлө, ушул система иштечүлө. Бүгүнкү күндө иштебейт. Себеп биздин кыргыз мамлекетинин жарандары, атуулдары, Кыргызстандын эли бир топ нерсеге көздөрү ачылып калган. Алдай албайт. Баштакыдай болуп алдай албайт. Артында бул бар экен, артында бул бар. Мен артында эл бар.
элдин талабы. Мына ошол элдин талабы болгон үчүн биз баардык жерде жолугушууларды ачыктан ачык социалдык тармактарга чыгып атат. Ошонун баарын чыгарып аткан элдин өзү. Мен өзүм көрбөгөн, мен өзүм билбеген нерселердин баарын чыгарып аткандар дагы ошол калың эл. Ошондуктан эмне деп айтса ошондой деп айтсам, бул арамзалык, баягындай бир алсыздыктын белгиси. Мен Атамбаев менен өткөндө да айттым, азыр да кайталап айтайын. 2015 жылы болду беле парламенттик шайлоо. 2015 жылдын жаз мезгилиндегилерден бери телефондон дагы сүйлөшүп көрө элекмин. Жолугушуп да көрө элекмин, көрүшүп да көрө элекмин. Ошондуктан баягы мен кээде айтам го, эртең менен чыгып көчөдө баратсаң, дарбаза жабык, эч нерсе көрүнбөйт, бирок үрө берет. Агай, жалпы эле ушул бүгүнкү күндө социалдык тармактарда оппозициялык маанайдагы саясатчыларга бир каралоо бир иштери жүргөндөй да. Маселен, атайын бир топтор, атайын бир уюшуп алышып, аларга да айлык төлөш керек, аларды да кармаш керек да агай. Муну ким кылып атат? Ким кылат? 25 жылдан бери Мадумаровдун аркасынан кимдер кылып атат? Мен өткөндө бир мисал келтирип айттым, силер жашсыңар, эсиңерде болбосо керек. Акаев бийликте турган мезгилде ар бир областтарга барганда, айрыкча Ошко барганда, аксакалдар кыйкырып калчу. Абсамат Масалиевди анан Мадумаровду камасаңыз эл тынчыйт. Элди бузуп аткан бузукулар ошолор деп Акаевдин жана этегине бары ыйлап жиберишип, ушинтип жан баккан академиктер, жан баккан азаматтар көп болду. Алар азыр да тирүү, аман болушун, көп жашасын. Андан кийин Бакиевке кыйкырышты. Мадумаров ушундай бийик даражага көтөрдүңүз, ошого карабастан сизге каршы чыгып атат. Ушул карап койсоңуз дегендей. Аны да көрдүк, байкадык. Отунбаеваны айтпай эле коеюн, кишини мен президент катарында эсептеген эмесмин, эсептебейм дагы. Андан кийин Атамбаевка келди дагы, не деген сөздөрдү айтышты. Мунун аркасында тигилер турат, булар турат, андай болот, мындай болот дегендей болуп. Эми теңирден тескери пластинканы оодарып алып, кайра тескери айландырып атканда аман болушун. Аларга мен ыраазымын, себеп мендеги күнөөлөрдүн баарын жууп атышат да. Мен артымдан канчалык көп сөз айтышкан болсо, Аллах ушуну куттуу кылган болсун, менин күнөөлөрүмдү жуушат. Өздөрүндө эгерде анча-мынча согуп иштери болгон болсо, мага ошону кайтарып берип атат. Рахмат айтышым керек. Ниеттеринен таксын. Агай, президентибиз ушул шайлоого чейин 1 жыл мурун шайлоо мыйзамдары, эрежелери так болуш керек, аныкталыш керек деп айткан да. Эгерде ошол 1 жылга жакындагы эч кандай өзгөрүүлөр болбосо, жанагы сиз берген сунуштарыңыздардагы алар эске алынбаса, сиздер оппозицияны бириктирип же бир блок түзүп, кандайдыр бир ишмердүүлүктөрдү улантасыздар ушул багытта? Мен эч ким менен биригейин деген оюм да жок, ниетим да жок. Бириктирейин деген да. Бириктирейин деген дагы ниетим жок. Оюм да жок. Себеп ошо биригүү деген система бул көңүлгө көк таштай тийип бүткөн. Ким менен биригесин, анын эртең кандай болуп басып кетет. Ошондуктан элдин көңүлүнө канчалык көк таштай тийген болсо саясатчылар, мага дагы дал ошондой тийген. Бүгүн бирге болуп туралы дагы эртең карап көрөбүз дегендей болуп. Биз дайым айтып келебиз. Бүтүн Кыргызстан партиясы идеяга биригебиз, кишиге эмес. Эгерде мамлекетти ушундай жол менен алып барышыбыз керек, конституциябыз ушундай болуу керек. Жогорку кеңеш 120дан эмес, 60тан ашпаган кишиден туруш керек. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башына болуш керек. Бардык жоопкерчиликти жеке керт башы менен көтөрүш керек. Биздин мамлекеттин чек арасы аябай бекемделиши керек. Мамлекетте каттуу мыйзамдык тартип орношу керек. Баягы уурлук, паракорлук деген, же болбосо сабатсыздык деген биздеги эң чоң кылмыштуулук бүгүнкү күндөгү сабатсыздык. Сабатсыз министрлер, сабатсыз аким, сабатсыз областын жетекчилери, сабатсыз президенттер, сабатсыз депутаттар натыйжада мамлекетти кемирип жок кылып атат. Ушулардын сабатсыздыгынан бүтүндөй коом сабатсыздыкка барып атат. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттик жетекчилердин акыл деңгээлин текшере турган мезгил келди. Эмнеге жөндөмдүү? Анан бир жерден барып бири-биринен каткырып, үстүнөн күлүп, сен күлүп аткан менен мамлекет жок болуп атат. Күлөсүң, күлгөнгө жакшы.
ачык айтышып баштабады. Баланчы дегенди бир жогорку кызматка дайындаган экен, резолюция койгонду билбейт экен. Кимге кандай тапшырма берүүнү билбейт экен. Жыйын өткөрүүнү билбейт экен. Же болбосо ар жумада бир 5-10 мүнөттүк жумалык жыйын өткөрүлөт. Мына ошол жыйындарды өткөрүүнү билбейт экен деп сандарын чаап каткырып аткандарды ар бир мен эмес, Канат айтчы, өзүң угуп атасың ушундайларды. Айт. Угуп атабыз, угуп атабыз. Анан кандай, эмне кылыш керек анан? Көрдүңөрбү? Бизде эки гана позиция болуп калды. Убагында айтсаң, эч нерсе жакпайт буга. Баарын сындай берет. Бүткөндөн кийин кечээ эмне айтпадың? Айтканда укпайт. Убакыт өтүп кеткенден кийин убагында неге айтпадың? Бул өтө коомго чоң бир зыянын келтире турган ооруга айланды. Биздин негизи ушул Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү баягы жооптуу кызматкерлердин акылын, аң сезимин текшере турган мезгил келди. Себеп башта күмөн санабайт элек да биз. Өзүнүн тажрыйбасына жараша ушул жерге барып калды. Мунун акылына жараша барып калды деп. Жок. Бүгүнкү күндө бийликке жакындыгына жараша, анын ишенимине киргендигине жараша кызматтан кызматка көтөрүлүп баратат. Бул коркунучтуу. Агай ушул 2020-жылы кайра эле ушундай парламент. Кийин парламенттагы мамлекеттик структураларды бекитет, жетекчилерди бекитет, кадрларды тандайт. Мына көрүп атабыз агай социалдык тармактарда, жерлерде азыртадан эле айрымда чуркап, шагыл төгүп беребиз, башкасын кылып беребиз, оңдоп беребиз, мектебин оңдоп беребиз деп мындай чуркап атышат да. Бул биз кандай түшүндүрүшүбүз керек агай? Биз кайра ошол кайталабашыбыз керек бул кетип. Коом биринчи кезекте коом бир силкинүүсү керек. Коом, эл биринчи кезекте биз өзүбүзгө өзүбүз мындай бир жооп беришибиз керек. Эмне болуп атабыз? Кайда баратабыз? Бизди ким башкарып атат? Кимдерди төбөлүк кылып көтөрүп атабыз? Эмне үчүн көтөрүп атабыз? Деген сыяктуу суроолорго коомчулукта кошо суроого жооп издешибиз керек. Жалпы улуттук маселе бул. Эгерде дагы эле ушундай болуп, башаламандык менен өткөрөбүз, биздин каалаганыбыз өтөт деп аракет жасап аткан болсо, кээ бир ишараттарды сиздин сурооңуздан аркылуу түшүнүп атам, ишараттарды берип атат. Кээ бир азаматтар 5 жыл бою үнү чыкпаган, дымып жаткан партиялар бүгүн баш көтөрүлүп, сыртта жүргөндөрдүн кызыкчылыгын коргойбуз, ишкерлердин кызыкчылыгын коргойбуз, элеттерге жардам беребиз деп баягы адаттагыдай 4 тракторду жүргүзүп алып, анан 2 арабаны кошуп алып, анан жылдыз-пылдыз дегендердин баарын ээрчитип алып, төкмөбүз дегендерди, комузчуларын, кыякчылардын баарын сүйрөп алып, аттуу баштуубуз деген аксакалдардын жетелеп барып, ким кайсыл жерде туулган экен, киндик каны кайда тамган экен, ошолорду эскерип, элетти көтөрүү жылы деген шылтоолорду жамынып алып, чапандарын кийип алып, ар кандай ыкма менен жанагы клоун сыяктуу болуп барып аткандарын угуп атабыз. Бүгүндөн баштап мына сиз өзүңүз айткандай, ар бир жерге жооптуу кишилер бөлүнүп, өтө керектүү деген инсандардын аркасы менен кээ бир иш аракеттер жүрүп атканын көрүп атабыз. Эми анын баарын токтот деп токтото албайсыз. Биринчиден биздин элибизге жараткан акыл эс берсин, инсап берсин. Эгер ошол убактылуу кызыкчылык бүгүн бар да эртең жок экенине көзүбүз жетпей турган болсо, анда мындан ары дагы эч кимге арызданбастан ушул бойдон жашай берели. Агай президенттик шайлоодон кийин бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм, жана биздин партиябыз тааныбайт деп жарыя кылгансыз. Бүгүнкү күндө дагы ушундай позициядасызбы? Биз кыйшайбайбыз, андан тайбайбыз. Бир гана айырмачылыгыбыз убагында айтабыз. Убагында айттык, Отунбаеваны убагында айттык, кийин тарых далилдеди. Атамбаевди дагы айттык, тарых көрсөтүп атат, күндөр көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндөгү парламенттин дагы, президенттин дагы биз тааныбайбыз дегенбиз. Себеп 5 жыл калды, 5 жылдан кийин айтат коомчулук муну. Менден ашып 5 эсе каттуураак кылып айтат. Биз убагында айтабыз. Бирок айткандан жыйынтык чыгарыш керек. Бирөөлөр жазат, интернеттен жазышып атат. Сүйлөп атабыз, качан сүйлөгөнүбүз ишке ашат деп. Бул кандай деген суроо? Кантип ишке ашырасың? Рычаг керек ишке ашыруу үчүн. Эл
жоопкерчиликти коомдогу болуп аткан иштерге жоопкерчиликти тең бөлүшөлү деп атпаймынбы? Коомчулукта да бар, бийликте да бар. Бийликтеги жасап аткан иштерине баарына унчукпай отурсак, анда унчукпай кете берели. Коркунучтуусу, унчукпаганын натыйжасында мамлекет жоголуп баратат. Унчукпаганын натыйжасында 14 жыл интеллигент да унчукпады, башкасы да унчукпады. Бүтүндөй завод фабрикалардын баары талкаланып жок болду. Унчукпаганын натыйжасында. Эми кеткенден кийин аркасынан Акаев мындай эле, Бакиев мындай эле деп, Атамбаев мындай эле. Эмне үчүн убагында айтпайсың? Эмне үчүн убагында айткан кишилерди жактырбайсың? Ошону жасап атканда кайда элекпиз? Коом кайда элекпиз? Биз өзүбүз эмес белек. Кандай дейсиңер? Бүгүнкү күндө бүтүндөй 60 жыл, 70 жыл Кыргызстанды түптөп, мамлекет кылып, завод фабрикаларды курган ата-бабаларыбыздын баары кетти. 10-15 эле киши баарын устукандап бөлүп албадыбы Кыргызстандын байлыгын? Ошону көрүп турабыз го. Эмнеге унчукпай атабыз? Бирөө айтса жаман көрөбүз, тепкилейбиз. Эртеси ыйлайбыз. Мага аябай чоң үмүт отун жандырып атат. Эмнегедир ушул жылы, өткөн жылдын соңку мезгилинен баштап бизде коомдо кандайдыр бир ойгонуу пайда болду. Коомдо кандайдыр бир силкинүү пайда болду. Мен аябай ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү күндө кайдыгер болбогон азаматтарыбыздын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Кайдыгер болбогон жигит кыздар көбөйүп атат. Айрыкча жаштар. Жаштар менен биздин партиянын жетекчиси жолукканчалык бир да партия жолукпайт эл менен. Алар дымып жатат. 5 жыл дымып жатат. Эртең убактысы келгенде козгарындай болуп көтөрүлүп чыгышат. 5 жылдан бери 5 сөз айтпаган партиянын жетекчилери, саясатчыбыз деп жүргөн азаматтар эртең көтөрүлүп чыгышат. 30 күнгө. Бир гүлдөр бар го. Bir жылда чыгып, жаркырап гүлдөп, 30 күн гүлдөп турган жабылып, кайра кирип кетет суунун астына. Эмне деп коет ал гүлдү? Лотос дейби? Ошол лотос сыяктуу саясатчылар көбөйөт. 5 жыл суунун астында дымып жатат. Эртең чыгат момундай болуп, жаркырап, суп-сулуу болуп. Ошондо эл талдай билиш керек. Тандай билиш керек. Баа бергенди билиш керек. Эмнеге булар дымып, керекпи Кыргызстандан да сыртта жүрүшөт. Алар көрүнбөйт, үндөрү да чыкпайт. Алардын үнү 30 гана күн иштейт, 5 жылдын ичинде. Эми ошолордун кимисинин ким экенин ар биринин өзүнүн ордуна коюп алуу, бул коомдун милдети. Ага, эгерде маселен сиз шайлоодон утуп дейли, эл ишенимине ээ болуп, президент болуп шайланып калдыңыз. Биринчи 5 указыңыз кандай болот эле агай? Эми билесизби, баары эле ушинтип айта берет да, менин монча кадамдык программам бар, менин монча жылдык программам бар деп. 5 кадам деп, ал деп, бул деп айта албайм. Баардык кадамдардын башында тартип турат. Кандай кадам шилтебесен, кадамыңды эсептеп басасыңбы, чуркап басасыңбы, баардык нерсенин башында тартип турат. Эгерде биздин мамлекетте тартипти, дагы бир жолу тартипти мыйзамдуулукту орнотуп койгон болсоң, калган кадамдардын баары өз ирети менен кете берет. Биринчи кадам тартип. Биринчи кадам. Мана ошол тартиптин ичиндеги эң биринчи кадамдардын бири бул тазалык. Тазалык, дагы бир жолу тазалык. Мону камап койдук, тиги коррупцияга каршы күрөшүп атабыз. Коррупцияга каршы күрөшүп аткан жоксуң сен. Сен саясий оппонентиңе каршы күрөшүп атасың. А эгер коррупцияга каршы күрөшкөн болсоң, кечээ ошол иштер жасалып атканда сен кайда элең? Бул башка маселе да. Эгерде сен мага каршы чыксаң, мен сени менен күрөшөм. Бул күрөштү коррупцияга каршы күрөш деп жарыялайм. Эгер каршы чыкпай мени менен чогуу иштешсең, мен сага тийбейм. Эгер эле ашыкча сөз байкап калсам, мен сага кылмыш ишин козгойм. Кандай дейсиз? Анан кайдагы коррупцияга каршы күрөш? Агай сурап атканын себеби, маселен, тармактар көп да. Ошолордун ичинен сиз жанакы айттыңыз, билим берүү тармагы, медицина тармагы, ошол кайсыларды негизги багыттарды мындай токтоосуз түрдө өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп ойлойсуз деп? Токтоосуз түрдө өзгөртө турган нерсе
бул бирөөгө жагабы жакпайбы, ар кимдин мүмкүнчүлүгүнө жараша, ар кимге эмгегине жараша. Биз ар кимдин мүмкүнчүлүгүнө жараша талап кылабыз, ар кимдин эмгегине жараша баалайбыз. Ушул принцип болот. Бул бир. Экинчи принцип. Бизде билим берүү тармагыны Союздун мезгилиндеги мезгилге кайра кайтарышыбыз керек. Ошол Союздун системасын биз киргизишибиз керек. Бекер окуу, бекер окутуу, арасынан чыккан аябай таланттуу азамат жигиттерди, кыздарды бөлүп алып, андан ары карай мамлекет бапестеп өстүрүү. Биз банкка салган акчабыз менен пайда таппайбыз. Биз уул кыздарыбызды билим берип, ошолорду өстүрүү менен пайда табабыз. Көптөгөн мамлекеттер ушул аябай кыйынчылык болуп калган мезгилде дагы билим берүү менен саламаттык сактоону биринчи орунга коюп келген. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Англияда ушундай өкмөт жыйын өткөрүп атканда Уинстон Черчилль премьер-министр болуп, согуш министри, аларда согуш министри деп аталат эле. Согуш министри ушундай деп сунуш киргизет. Урматтуу премьер-министр, кырдаалдын өтө оорчундуу, кыйын болуп кеткенине байланыштуу маданият менен билим берүү системасына акчаны кыскартып, ал акчаны согуш жаатына жумшашыбыз керек деп. Ага билесизби, премьер-министр эмне деп жооп берет? Анда биз эмне үчүн согушуп атабыз деп. Байкадыңызбы? Айырмасын байкадыңызбы? Анда биз эмне үчүн согушуп атабыз дейт. Эгерде биздин маданиятыбыз менен биздин билим берүү тармагыбыз жабыр тарта турган болсо, анда биз эмне үчүн согушуп атабыз дейт. Биз маданият менен илимди, билимди сактап калабыз деп согушуп атабыз дейт. Ошондуктан жана согуш министринин сунушун кескин түрдө четке кагып, согуш мезгилинде дагы билим берүү министрлиги менен маданият министрлигине акча бөлүү көтөрүлсө көтөрүлгөн, кыскартылган эмес. Агай, бизде мисалы эгемендүүлүк алгандан бери көптөгөн программалар, стратегиялар окуп көрсөң аябай жакшы. Бирок Жомок. Карасак, маселен бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттерден бир топ артта калдык. Мына жарандык согуш болгон Тажикстандан артта калдык. Экеседен ашыгыраак артта калып баратабыз. Себеби эмнеде агай? Мындай стратегиялар, программалар окуп көрсөң бардыгы жакшы. Бирок жакшы эле реформа кылып атабыз дейт. Ар бир бийлик келген сайын эле бардыгы эле мындай жаңы бир кадамдарды таштап атабыз дейт. Жаңы программаларды жарыялайт. Бирок акыры жыйынтык баягы эле болот. Мамлекетчил инсандардын келбей аткандыгында. Мамлекетчил инсандардын келбей аткандыгында. Эгерде биз ошол эл аралык баягындай мелдештерге биз карайбыз го, Кыргызстандагы мыктынын мыкты деген жоргосун алып барып кошобуз. Биз улак тартканда дагы мыкты деген аттарды алып барып кошобуз. Президенттик парламенттик шайлоодо мыктынын мыктыларын калтырып коюп, байдын байларын көтөрүп атпайбызбы? Келгиле эртең дүйнөлүк чемпионат болобу, же болбосо эл аралык жорго ат чабыш болобу? Эң семиздерин жиберип көрбөйлүбү? Кандай дейсиң? Эң семиз жылкыларды тандап жибербейлиби? Жок. Анда биз тандап атабыз. Бул чуркай албайт. Бул артта калат. Бул тез чарчап калат. Деп саяпкерлердин пикирин угуп атабыз. Депутат президентти шайлаганда бул эмне кылып берет? Бул канчадан берет? Бул иштей алабы? Бул эл аралык эртең Москвага барып калабы, Астанага барабы, башка жака чыкканда биздин кыргыз элин уят кылбайбы? Биз уят болуп калбайбызбы? Деген суроону койбой атабыз да. Бул мага эмне берет деп атабыз. Баягындай болуп, бул ат чыга алабы, чыга албайбы? Бул ат чаба алабы, чаба албайбы? Деген суроону берип аткандай суроону койбой атабыз да. Биз жылкыны мыкты тандап атабыз. Биз жылкыга кулун алуу үчүн жылкынын тукумун да тандап атабыз. Мамлекетти башкарат деген азаматтарга келгенде тандабай атабыз да. Макулсузбу? Эгерде биз өзүбүздүн короодон экен, өзүбүздүн айылдан экен деген болсо, эмне үчүн өзүңдүн корооңдон, өзүңдүн айылыңдан мыкты жылкыга тукум издебей атасың? Эмне үчүн ат башыга барып издейсиң? Эмне үчүн өзгөнгө чейин барып, бул жагы лейлекке чейин барып, таласка чейин барып тукум издеп келип атасың дагы?
А жетекчини шайлаганда жатып алып атабыз. Биздин бүгүнкү күндөгү мал демек адамдан баалуураак болуп кетти десек болобу, Канат мырза? Кандай дейсиз? Тандоо өтө маанилүү. Тандоо, ошого айтып атам. Тукум жаңыртып атат, тукум издеп атат, башка жактан мыктынын мыктысын алып келип атат. Азыр Россиядан бери алып келишип атат жылкыларды. Аргындаштырабыз, ушундан керемет жылкылар чыгат экен деп. Же уйлар чыгат экен, же койлор чыгат экен деп. Адам тандабайлы, адам келип мындай бир адам тандап көрбөйлү. Ушуну агай өспөй атканыбыздын себептери, негизги себептердин бири. Бул система, конституция, мыйзамдар жана башка эмес. Бул биздин элибиз туура тандоо жүргүзө албай атканы. Баракелде. Мына конституцияңдагы 2-нчи орунда калат, мыйзамдарыңдагы 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи орунда калат. Биз адам боло албай атабыз. Адам. Баягы конституциядагы адам болсо иштейт да. Мыкты бүгүнкү күндөгү машинаңдагы адам болсо иштейт. Адам, биринчи кезекте адам. Ошондуктан Чикебиз бекер айткан эмес да. Адам баласына адам болуу кыйын, а күндө адам болуп калуу эң кыйыны деп. Адам бололучу, бүгүнкү күндө адам бололу. Сен урууңду да жыйыштырып кой. Сен област жериңди да жыйыштырып кой. Сен кошунаңды, кудаларыңды да жыйыштырып кой. Сен адам издечи. Сен эгер адам болсоң, өзүң адам издейсиң. Ар бир жаныбар өзүнүн үйүрү менен жүрөт. Эгер биз адам болсок, келгиле адамдарды издейли да, адам менен жүрөлү. Кандай дейсиз? Бул кыйын эмес. Адам издейличи. Бүгүнкү күндө биздин баягы сөзүңүздүн башындагы суроолордо биздин тамырыбызга балта чаап аткан сезим өзүбүздүкү. Өзүңдүкү сен дасторконуңа нан салып береби? Эмне кылат сен өзүңдүкү айтчы? Биз улуттук деген, мына могул жерде турган Исхак Разаковго окшогон, Жусуп Абдрахмановго окшогон могул залкарларда бир гана сезим бар эле. Мындан кийинки залкарларды карап көргүлө. Бир сезим бар эле. Менин Кыргызстаным. Бүгүнкү күндө кадыресе көрүнүш болуп калды. Баягы уруулардын курултайы. Ким уруулардын курултайын өткөргөн болсо, улуттун бир душманы катарында кабыл алышыбыз керек. Менин бир сөзүм бар. Аябай ачык кыйкырыктан чыккан сөзүм бул. Уруум деген тозот, улутум деген озот деп. Улут бололучу биз. Ошондуктан мен саясий партияларды дагы жок кылганга баралы деп атам мен. Биз бир эле партия бололучу, касиеттүү кыргыз. Бир гана партия болсун. Кыргызстандын ичинде. Жараткандын алдында бир гана партия болот. Мен жараткандын бир күнөөкөр пендесимин деген. Ушуга барышыбыз керек. Андай болбой бүгүнкү күндө уруулардын съезди өтүп, курултай өтүп, ага аттуу баштуу академиктер төрага болушуп, билесизби, нечен жылдан бери ар бир райондун коомчулуктары бар да бул жерде. Мен бир коомчулукка катышпайм да, катышкым да келбейт. Мындай бир четке калгам ошондой көрүнүштөрдү. Мен бир жердин жигити эмесмин. Мен бир райондун жигити эмесмин. Мен бүтүндөй мамлекеттин, бүтүндөй улуттун жигити болгом келет. Агай ушул партиялык система менен парламентти түзүп атканыбызда, ушуга өтүп атканыбызда бирден бир ушул себептердин бири, ушул эксперттер айтып аткан, ушул учурда саясатчылар айтып аткан, биз так ушул уруучулуктан кетишибиз керек. Ушул коркунучу бар, ошол үчүн биз партиялык системага өтүп атабыз деген бир негиздерди айтты эле да. Алшылтоо. Убагында. Алшылтоо, мына Збигнев Бзежинскийди же болбосо Генри Киссинджерди окуп атасыңарбы? Ошолор, айрыкча Киссинджер соңку мезгилде айтып атат. Мен бүтүндөй өмүрүмдү Советтер Союзуна каршы иштегениме өкүнөм деп. Себеп бирден бир адам үчүн түзүлгөн коом бул Советтер Союзу эле деп. Мына партиялык системаны аябай жек көрүп, абдан катуу тепкилегендер бар. Батыш демократиянын өкүлдөрү. Себеп бул партия бөлүнүүчүлүктүн эң биринчи башаты ушул. Партия деген бөлүнүүчүлүк. Партия деген топ. Союздун мезгилинде дагы ар бир 15 мамлекет силер өзүңөрчө бир мамлекет болушуңар керек деп топ-топко бөлүп отуруп, ыдыратып, улуу державаны жок кылды.
Эми бүгүн андан төмөнүрөөк жакка түштү. Кыргыз, сен 40 урууң бар деп кулагыбызга куюп келет. 40 уруудан куралгансың деп куюп келет. 40тан кураласыңбы, 40 миңден кураласыңбы, сен бир атанын баласысың, бул бир. Сен партияга бөлүнүшүң керек деп. Мына баягы ар бир уруунун курултайларын өткөрүп аткандар, райондун коомчулуктарын ушул уюштуруп аткандар, ошолордун арыгына суу куюп берип атат. Бүгүнкү күндө сиз кайсы райондансыз? Мен Бишкекте төрөлгөм, биякта чоңойуп өскөм, бирок Жумгалданмын. Жумгалдан. Бүгүнкү күндө Жумгал районуна, Кочкор районунан бир жигитти аким кылып койсо эмне болот? Ошол жердеги биз Жумгалды мыктыларыбыз дегендер маселе коет. Өзүбүздө жигит калбай калдыбы? Эмне үчүн Кочкордон келип, же болбосо эмне үчүн Ат башынын, же Акталаанын жигити келип койболбойт? Мана биздин өтө каттуу доо кеткен, сокку берген сезимибиз ушунда туруп атат. Башта Кочкордун жигитин өзгөнгө барып аким кылаптыр. Аким болуп иштеп да келишкен. Момдай азаматтар барып иштеп келишкен. Калыбек Жумалиев деген аксакал Өзгөн районуна барып аким болуп, мына азыр соңку 30 жылдын ичиндеги Өзгөн райондуктарды сурасаңар, эң мыкты аким ким болду десе, Калыбек Жумалиев болду деп айтат. Билесизби? Бул качан болду? Бул 15 жыл башта болду. Мана ошол Нарын областынан чыккан мыкты жигиттерди, кыздарды, Ош областынан чыккан мыкты азамат жигиттерди, кыздарды, Ысык Көл областынан, Ысык Көлдү, Баткенди чүйгө, чүйдүн Жалал Абадка кылып, момундай кылып аралаштырып бүтүндөштүрүү керек. Адистерди ар кандай жактарга айдаш керек. Ошолорду езип, бышырып келип, анан тарбиялап, кадр кылып өстүрүп келиш керек. Ар ким өзүнүн казанында кайнаганда бизде эч качан көзүбүз ачылбайт. Агай, тилекке каршы убактыбыз аягына келип калды. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сизге дагы рахмат, аманчылык, жакшылыктарда жолугушканды насип кылсын. Рахмат.